Assalamu alaikum tuğanlar. Biz Bishkek şаарынан сүйлөп атабыз. Сиздер менен Тез Табар каналы. Бүгүн biz Бишкекте ушундай бир кичинекей трактор менен, мини трактор. Азыр Кыргызстанда эми ар бир дыйкан ушу менен жер айдап тиричилик, дыйканчылык кылып аткан учуру. Ошондуктан сиздерге бир иш жүзүндө ушул тракторлор кандай иштейт, ошону бир көрсөтүп берсек. Кана бисмилла, өзүм бир айдап көрсөтөйүн. Азыр ушул кош пулук, эки пулук, дух корпусный пулукту айдап атат. 18 аттын күчү. Эгер трактор алам дегендер боло турган болсо, биз менен чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Кайсыл трактор жакшы? Бул трактордун аты Исеки туугандар. Исеки. Бул Япониянын трактору, 18 аттын күчү. 4 ВД, 16 скорость. Ал эми вал отбора мощности 3 положенияда иштейт. Эменин глубинасы, навесканын глубинасы 7ге чейин. Бул тормозу, газ, бунусу сцепление, бунусу ручной газ. Ал эми бул жерде суунун температурасы көрсөтүп турат. Бул жерде бензиндин, солярканын эмеси, датчиги көрсөтүп турат. Анан туугандар, сөзсүз түрдө аларда мото часка көңүл бурасыздар. Мото час. Бунуку километр час эмес, мото час болуп эсептелет. Ал эми бул трактордун моторун көрсөтүп коелу. Биз көнүп калган Матис Тиколордун моторунчалык эле мотор. Бул жерде поворот жайлашыптыр. Поворот. Сигнал ошондой эле. Анан эме фар дальний, ближний. Буну ар бир дыйкан алып иштетсе мүмкүнчүлүк болот деп ойлойбуз. Анткени дегенде бул аябай ыңгайлуу. Трехточечный деп коет. Биринчи точка, экинчи точка, үчүнчү точка. Бул ошол навесноyду көтөрө турган гидравликасы. Монун атыны ВОМ деп коет, вал отбора мощности. Дөңгөлөктөрү табылат. Булардын состояниялары Японияда жакшы иштетилген. Анан сөзсүз түрдө аукционка листин көрүп алыш керек. Азыр мына туугандар айдаган эмесин көрөлү. Мына азыр канчалык десек болот? Мен бир ушул бир 20 дейли. 20 мына бир карыш 20 чыкса, ушул 20 сантиметр чуңкурлукта азыр айдап атат. Азыр жерде где-то бир 10 сотиктей айдадык. Буюрса бул жерге көчөттөр эгилет. Андан соң буюрса дагы улам иш-чараларды көрсөтүп турабыз. Биз менен болуңуздар туугандар. Азыр ушул пулук боюнча негизи бул тракторлорго 3 пулукту дагы кошсо болот. Бирок бул тракторлорго 2 пулук жетишерлик деп ойлойбуз. Анан бул жерде груз, бул эми жөн эле топурактан груз кылып койдук. Бирок ушул груз менен буюрса жакшы айдап атат. Эми дыйканчылыкка кызыккандар болсо, өзүм деле жаңы кызыгып баштадым. Бирок дыйканчылык бүгүнкү күндө аябай актуальный тема болуп калды. Анткени себеби бизнесте же башка бир эмеде кичине риск көбүрөөк болуп калса, бул жерде азыр эми дыйканчылыкта буюрса Кудайым берип калса, түшүмүнү буюрса жакшы сатып алсаңыздар, буюрса кирешеси жакшы болот деп ойлойбуз. Ал эми бир айдап көрсөтөлү азыр, иншалла. Бисмилла. Мына туугандар, бул жерде основной скорость, бул азыр 2ге коебуз. Бул жерде раздатка, бул жерде эң ылдыйга койсо болот. Кийин көбүрөөк, күчтүүрөөк. Азыр эми муну 4ге коебуз. 4ге койдук. Сөз түрдө газды кошобуз. Анан мунул нерсеси, бул артында пулукту түшүрө турган нерсе. Мына байкап атасыздар, пулук түшүп атат. Азыр бир аз айдагандан кийин мына пулукту түшүрөбүз.
отурбай туугандар. Буюрса бул жерге көчөт эгилгенде дагы бир выпуск кылып чыгарабыз. Эгерде ой пикир комментариялар болсо, каалоо тилектер болсо, комментарияга жазып коюңуздар. Сөзсүз баарын окуп эме кылганга аракет кылабыз иншалла. Барыңыздарга ийгиликтүү буюрса дыйканчылык дейбизби, бизнес дейбизби, кыскасы жаз жарыш деп коет. Ошондуктан жазда бекер отурбай кичинекей бир эме болсо дагы бир иштетиңиздер туугандар.